Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 21 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жаңы домдун болгону 3 этажында жайгашкан тех паспорты бар сатылуучу квартира жөнүндө информация бермекчимин. Тех паспорты бар 3 этажда жайгашкан. Буюм тайымдардын бардыгы калат. Эч нерсени алып кетпейбиз дейт. Негизи 2 бөлмөлүү квартира, бирок 3 комнатага жасалсаңыздар болот. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрө алайын. Мен турган жер тугандар бул Западный МК Групп курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Бул жак ошо Западныйдагы Нирвана, билесиздер, ошонун бет маңдайында. Бул жак болсо Западныйдын чоң жолу. Бул жактан ошо Ноокат Кызылкаяга кетет, адашпасам. Бул жакта сквер кылып атат. Охрана, ворота, детский площадка бардыгы бар. Сатылуучу квартирабыз 1 подъездде 3 этажда. Бул жак подземный паркинг. Мына мен турган парковочный место. Бул жак мусорный бак. И шлагбаум дагы бар. Личный адам, личный машина бул жака кире албайт экен, эске алып коюңуздар. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага дагы келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип, 3 этажга чыгасыздар. Мына жакта лифт бар. Лифттен чыгып солго бурулсаңыздар, мына квартира сатка чыгаткан учуру. Негизи лифттин деле кереги жок, себептен 3 этаж. Лестница менен деле чыгып келе берсеңиздер болот экен. Этажы ходовой тугандар. Негизи этажына дагы карайт, андыктан колдон чарбай аракет кылыңыздар. Полноценный 2 бөлмөлүү квартира, тех паспорты бар, күнгөй бет. Мына эшикти ачып киресиздер. Нак акчага сатылат. Эч кандай вариант обмен жолдору жок. Сонун квартира экен. Кыла турган жери жок. Келип эле жашай бересиздер. Бул жагы душ, бул жак гостиный, бул жак спальный, бул жак кухня. Балкону дагы бар. Аянты 2 бөлмөлүү квартира 67 квадрат метр чыгат. Тех паспорты бар экен. Мындай каралган квартира. Чарчап калган, эскирип калган квартира эмес. Бул гостиный. Анан нени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейбиз деп атат. Эми булар да буюм тайымдар дагы акчага келет. Ошону эске алыңыздар, баардыгын калтырып кетет экен. Бул жагы кыскасы гостиный, конок бөлмө. Ремонтторуна сөз жок. Так, эми экинчи комнатага киребиз. Бул жак мына эшикти ачып кирсеңиздер, родительский спальный. Сушилка, батарейка, айнек терезелер, пластик. Кыскасы бардыгы жакшы, сонун квартиралардын бири. Эми бул жактан чыгабыз. Прихожкалары дагы кенен. Тем более 3 этаж тугандар. Азыр этажына дагы карайт. Этаждагы өтө роль ойнойт тугандар. Бул эшикти ачып кирсеңиздер, бул жагы мындай бир чай ичип, сүйлөшүп отура турган комната. Диван, стол бардыгын көрүп атасыздар. Телевизор, кыскасы бардыгы калат. Анан өзү таза 2 комната. Бирок сиздер могул жерден пластик эшикти коюп, бул жагын кухня, бул жагын дагы бир комната кылып, сиздер 3 комнатага жасап койсоңуздар болот тугандар. Түшүнүп атасыздар, 3 комнатага жасап койсоңуздар болот. Себеби мына жерге эшик койсоңуздар, бул жагы кухня болот. Бул жакта айнеги болот. Мына жерде чай ичип отурасыздар. Жыт айнек менен чыгып кете берет. Вычка деле турат. Кыскасы сонун да. Менимче түшүнүп атасыздар. Жана эми көп семьялууларга ыңгайлуу да. 3 комната жасап койсо, бир комнатасында жаш балдар жатат, кыздар, нар жагында балдар, наркы комнатада өздөрү жатат ата-энеси. Ушундай бир түшүндүрүп койсом жакшы болот негизинен. Кыскасы бул жагы кухня. Анан мына жактан деле күн тийип турат. Сквозной тугандар. Салкын экен, мындай киргенде ысык деле эмес. Шамал болуп турат да сөт дегенде. Анан мына эшик не бул дей турган болсоңуздар, бул жагы балкон. Мына. Көрдүңүздөрбү? Закрытый балкону. Так, эми санузелдерине кезек келди. Санузелдери отдельно. Мына. Полудувалы кафель. Стиралка, жанкен, раковина, күзгү, ванна, ресторан, радиатор, сушилка дегендей бүт бардыгы бар экен. Так. Эми ажатканага кирели, жүрүңүздөр. Так. Мына. Раковина бар бул жакта дагы, эми кол-пол чайкап турганы. Аянты 67. 2 бөлмөлүү таза квартира. Буюм тайымдар калат.
3 комнатага жасап алсаңыздар болот. Аз түшүндүрүп бердим. Эми баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $80,000 бааланды. Бул айтылыш баасы. Дагы түшүрүп берет. Эси менен сүйлөшөсүздөр. Эси номери экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар. Негизи бул домдон билбедим, мындай квартира тез сатылат. Где-то бир ай болуп калды, бир эженикин тарттым, эртеси эле сатылып кеткен. Андыктан аракетти кылыңыздар. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн.